эме кылат да, проверять этет. Вкус, цвет, анан кийин влажность, ошо нерселерди эме кылат да. Кийин бул столдорго салып, ошо эме кылат да, карамель ысык да. Эме кылсаңыз, потрогайте. Ошо столго түшөт, ысык. Анан кийин эме болуп, муздап, ошо замести формовать этебиз, конфеттер чыгат. Ошондой кесилип, вафли болуп чыкты да. Ошо вафлялар азыр бул полуфабрикат, даяр эмес. Бул шоколадка барат, шоколад менен үстөмө кылган, дагы бир жолу дагы кесилет ошо. Анан кичине продукция болуп чыгат. Принцип бул биз өзүбүз жей турган жана өзүбүздүн үй бүлөбүз жей турган продукцияны чыгарабыз жана ошол продукцияларды сатабыз. Эгер продукциялар бизге жакпаса жана биздин үй бүлөбүздүн мүчөлөрүнө жакпаса, эгер аларга сапаты жана туура келбесе, демек биз андай продукцияны чыгарбайбыз. Биз үчүн эң башкысы продукциянын сапаты, саны эмес, сапаты деп айтмакчымын. Биздин Яшар фирмасынан чыккан мармеладдардын өзгөчөлүгү мунун составында агар деп аталган ингредиент кошулат. Бул агар болсо халал, адал болуп эсептелинет. Анткени мунун чыгып келиши деңиздеги балырлардын составындагы ингредиенттердин алып жасалган. Ошондуктан мен бул агардын составындагы агарды мен 100% халал деп айта алам. Жана биздин чыгып аткан мармеладдардын баары башка мармеладдардын өзгөчөлүгү халал болуп эсептелет. Анткени агардан жасалган именно. Продукция чыгып аткандан баштап складка жеткенге чейин ар кандай анализдер алынып турат. Анализдер продукцияга жараша саат сайын, 2 саат сайын, бир күндө бир жолу, бир күндө 2 жолу жана бир күндө керек болсо жарым саатта бирден анализ алганыбызга туура келет. Анализдерди биз ар бирин кылдаттык менен текшерип, баардык нерсеге туура келет экен текшеребиз. Эгер ошо анализдерибиз туура чыкса, ошондо биз продукцияны складка жөнөтөбүз. Демек бул продукция жеңге болот. Тазалыктарын көрдүк, жасаган, өндүрүп аткан өнүштөрдүн кандай чыгып аткандыгын баары менен тааныштык. Кудай таала сиздердин кылып аткан ишиңиздерди ийгиликтүү болсун, ар кандай кырсыктан сактасын. Дагы да ушул нерсени өнүктүрүпчү элибиз үчүн адал продукциялар өндүрүп, бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бир жакшы чоң соопторго ээ болоңуздар. Алла таала ошо ишиңиздерге ийгилик берсин. Рахмат. Кудай таала эч качан жамандыгын бербесин. Яшар компаниясынын жетекчилерине, ошол жерде кызматкерлердин баардыгына Кудайым ушу жакшылыгын берсин, кырсык бала жамандыктан чыгаргылсын, тапкан ташкандарына береке берип, бул дүйнөдө сыйласын Аллахым, ахиретте да барганда бейиши менен сыйласын. Амин Аллах.